Кутман күнүңүздөр менен ардактуу достор, сиздер менен кайрадан бүгүнкү үй бүлөлөргө арналган куттуу коломту уктуруусунда амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бул уктуруубуз сиздер билгендей үй бүлөлөр үчүн эмеспи. Анан кийин кечирим жок, бул бекем үй бүлө куруу чынында абдан кыйын. Кичинекей таарынычтар же болбосо күтүүлөрдүн акталбай калганы бул жүрөктү оорутуп, анан акыры болсо жаман кесепеттерге алып келет эмеспи. Бүгүн биз конокторубуз менен биргеликте кечирим жөнүндө, үй бүлөнү сактап калуучу зор күч тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүн биздин конокто үй бүлөлүк коуч консультанттар Рустам мырза жана Асель айым. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Чоң рахмат алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп үй бүлөлөр үчүн кеңеш берели деп келип бергениңиздер үчүн. Биринчи алгачкы суроо мындай болмокчу. Сиздерге көбүнчө кечирүүнү каалагандар келишеби же болбосо кечире албай жаткандар келишеби үй бүлөнү сактап калыш үчүн? Үй бүлөнү сактап калыш үчүн кечирем дегендер аз да. Кечирем дегендер аз. Анткени алар меники туура, менин күйөөмдү урушуп койгулачы же меники туура, менин аялымды урушуп койгулачы дегендер келет. То есть бизге келип даттангандар да. Анда угуп жаткандардын да көпчүлүгү ошондой абалда болуш керек десек да жаңылбай болушубуз керек. Чынында мен туурам, менин оюм туура, мен кылган нерселер туура, ал кечирим сурасын деген көпчүлүк учурда оңоюраак эмеспи. Анан ошентип кайрылган жубайларга кандай кеңеш бересиздер? Кечире албай жүргөн жубайларга. Негизи эле кечирбестик бизди артка тартат да. Анан ошон үчүн кечирем дегенде биз ошо алдыга жылат экенибизди билишибиз керек да. Ошон үчүн эгерде силерде кечирбестик болуп атса, значит силер бир калыпта калып калдыңар же даже артта калып калдыңар деп айтат элем да. Ошон үчүн кечирим баарыбызга керек. Бирок ошол кечиримде деле үйрөнүш керек да. Мисалы биз денебизди машыктырганда фитнес залга барып мындай машыктырып атпайбызбы булчуңдарыбызды? Ошондой эле бул кечиримге деле үйрөнүш керек. Анан бара баягы кадам артынан кадам салсак болот да. Анан сиз айтып калгандай, чындап кечирүүнүн жана ооба мен кечирдим деген абалдын айырмасы кандай? Адам толук кечиргенде ал адамды бата бергенди билет да. То есть эгер менин душманым мисалы мага таарынтып, акчамды тартып, же бирдемке болуп эметип калса, мен сага батамды берем, мен кечирдим, кечтим, мен сен менен элдешким келет. Бардык жерде баталуу бол, бактылуу бол деп эгер чын жүрөктөн ушундай бата чыга алса, анда жүрөгүңөрдө таарыныч жок да. Эгер оозуңардан бата чыкпай атса, значит дагы эле таарыныч бар. Эгер мындай калп эле батам берим деп айтып атса, анда калп элекке болуп атса, оозунун учу менен сүйлөгөн деп коет го. Эгер ошо чынында эгер жүрөгүңөрдө кечирим бар болсо, ал кишиге жеңил бересиңер да батанычы. Ошондой чындап кечирүүнү баштан кечирүү бул кандай болот? Кантип адам өзүн ошондой чыныгы кечирүүгө алып келиш керек? Чыныгы кечирүүнү ошо бата берип башташ керек ошогочу. Өзүн мисалы мени монти деп даттангандан көрө ошол адамга ошо бата берип башташ керек да. То есть мен сага батам берем, мен сага сени түшүнөм, сен кандай болсо дагы сен күнөөкөр экениңди билем, мен кабыл алам депчи. Мен да өзүмдүн күнөөмдү билем, мен дагы түшүнөм депчи, кабыл алам деп. Ошол сөздөрдү жарыялаганда адамдын сөзү Кудайдын кулагында дегенде ал сөздөр аткарыла баштайт да. То есть кечирим боштондук алып келе баштайт. Ооздон аркылуу чыккан сөз аткарыла баштайт. Эгер биз аны байлай баштасак, өлүп кетет, анан ушу жоголуп кетет, анан тигил бул сен балдарыңан чыксын, тияңан чыксын деп тиги булардын баарын сүйлөй берсе, ал сөздөр да аткарылат. То есть сөздүн күчүнүн мааниси абдан чоң да. Аны менен каргап аткан сөз кайра өзүбүзгө да тиет да. То есть бизде болгон кечирбестик бизди наоборот туткунга түшүрөт. Ал адам болсо силерди таарынтып коюп, ал ойлонбой эле силерге басып келип кечирим сурабаса, анда ал даже таарынтканын деле билбейт да. Эгер силерге басып келип кечирим сурап атса, значит өкүнгөнү, мойнуна алганы. Эгер силерден кечирим сурабай эле болсо, анда билбейт дажечи эмне болгонун. Балким жөн эле жөөлөп кеткендир ал үчүн. Сиз үчүн болсо ал абдан мындай катастрофа болуп атса, значит ал сиздин эмоционалдык өзүңөрдүн деңгээлине кармануу жок деген сөз да. Өзүңөр эмоционалдык мындай кое бербей, 20 жолу кайра окуп өзүңөргө ошол ситуацияга кайра алып келип эле, кечинде алып келип, күндүз алып келип, кайра өкүнүчтөн өкүнүчкө кирип эле, бул мындай
циркулообразно көбөйтүп атасыңар да, өзүңөрдүн кечирбестигиңерди көбөйтүп абдан чоң болуп уже өзүңөр көтөрө албай уже силерге арак керек же дары керек же дагы бир боштонуш үчүн наркотик да керек болуп калат да. Анткени ал ошол ушунчалык эмоция аябай силерди басып турат, таарынычтар, өкүнүчтөр мээде кое бербей турат да. Эң сонун нерсени белгилей кеттиңиз. Ошол эгерде ошол өзүнүн таарынычтарын же болбосо чындап жок кылып чындап кечире албаса, анда өзү адамдын өзүнөн деп айттыңыз го. Ал адамдын өзүндө болгондо ал өзү менен кантип иштешиши керек. Эгер кечире албай атса, баягы эле мээсинде окуя кайра кайталанып, эң аягында аябай чоң дөө жаралып атсачы. Негизи эмоциялык басылуу деген бар. Получается, ошол кечирим болгондо бизге бир оору сезими келип атат да. Анан ошол оору сезимде ошол эмоциялар мындай катып калып атат да. Сыртка чыкпай калды. И ошол учурда эгерде мен сыртка чыгарбай басып ичимде кармасам, бир күнү баары ал чыгышы керек да. Анан ошондо эмне кылабыз? Жарылабыз. Особенно аял кишилеринде баягы биз ичибизде сактай беребиз, анан бир күнү жарылабыз, анан жолдошубуз түшүнбөй калды да, эмне кылдым депчи. Себеби баягы биринин үстүнөн бири баягы капуста же пиязды элестетсек болот да. Катмар болуп баягы көп эме катмары бар да. Анан ошондой сыяктуу да. Анан айыгуунун мен обычно ошо пияз менен салыштырам да. Пиязды арчыганда баягы сырткы кабыгы чыккандан кийин анан ички кабыгында ыйлай баштайбыз го. Ошол процесстен өтүш керек да. Эгер таарыныч болгон болсо, улам кайталай бериштен көрө андан бошонуп бир кыргыздын жакшы немеси бар. Бугуңду чыгарып ал депчи. Бугуң чыгарып ал дегенде мен чоң энем билем да, бирдемке болуп неметип айта албай атсам, деп атсам, бугуңду чыгарып ал деп мындай укканда мени толугу менен угуп отурганда ыйлап бугумду чыгарып, чоң энеме кичинекей болчумун, бир 6-7 жашта, бирок ошо бугумду чыгаруу дегенде өзүм түшүнбөй аткам, эмне кылып атканын билбейм, бирок ошол даттанып айтып алды деген сөзү да. Даттанып чоң энеме айтып алганымда ошол момент ушул кыргыздын мындай психологиясы болгондо бугун чыгарып алуу аркылуу эмоциядан бошонуп, ыйлап, даттанып, анан бошонуп анан чыгып кеткенде ойнопчу. Бүгүн биздин уктуруубуз үй бүлөлөргө болуп атпайбы? Анан темабыз кечирим болуп атат. Ошол үй бүлөлөргө кечиримде күндө машыгыш керек. Анан бул жана биз күнүмдүк тамак ичип, чай ичип, баарлашып деген сыяктуу эле адаттын бирөөсү болуш керек да. Бизде культурада негизи кечирим суроо деген жок да. Мисалы менин үй бүлөмдө кечирим суроо деген вообще болгон эмес да. То есть чоңдор урушушчу, анан эртеси болсо как ни в чем не бывало дальше жашашчу да. Биздин культурада бирок азыр мисалы кечирим суроо кирип атат да. Биз мисалы өзүбүздүн балдарыбызга дагы урушуп кетишсе бири-бириңерден кечирим сурагыла деп үйрөтөбүз да. Бизде эч ким үйрөткөн эмес. Ошон үчүн бизге кыйын болчу да. Үй бүлөлүк жашоодо кечирип койчу, мен туура эмес жасаптырмын деген нерсени адат катары киргизишибиз керек да. Обычно мынтип айтат да, кечирип койчу, бирок сен ошондо күнөөлүү болчусуң. Аялымда ошондой кечирим сураганы. Ооба, бирок сен ошондо кылгансың деп баштагансың. Ооба. Чынында ошондой учурлар дагы болот. Анан дагы бир суроо, үй бүлөдө ар кандай кырдаалдар болот эмеспи? Анан эгерде жолдошу же болбосо аялы улам бир нерсени катаны же күнөөнү кайталай берсе, аны кайра кечирүү жөнүндө эмне дейт элеңиздер? Адам эки аял күйөө болгондо экөө бирөөсүндө кичине көбүрөөк болот да бул ырайым. Бирөөсүндө сикде азыраак болот да. Билбейм, ушундай бирөө актив, бирөө пассив деп койсо болот. Активдеги адамдар кичине более биринчи кечирим сураган адамдар да. Биринчи кечире алган адамдар, дайыма мындай ырайым кыла алчу адамдар да. Экинчи адам мындай кичине пассив, азыраак кыймылдайт, азыраак сүйлөйт, анан кечире албайт да. Сразу элечи. Бир топко барып анан кечирим сурап, же бир топко барып анан кечирип ушундай бир адаттар бар да. Бирок бул нерседе өзгөрсө болот да. Анткени мисалы биз жаңы үйлөнгөндө биринчи жыл мен кечирим сураганды билчү эмесмин да. Ошон үчүн Рустам кечирим сурап мага үйрөткөн да. Андан кийин үйрөндүм, болду. Получается, мен өзүм келип кечирим сурайм да.
Балдар жөнүндө да айта кеттиңиздер. Мурун кичинекей кезиңиздерде ата энебиз эч кандай кечирим сурашчу эмес бири биринен депчи. Анан кийин кээде ата энелер өзүлөрүнүн балдарын же болбосо көпчүлүк учурда балдар ата энелерин кечире албай калган учурлар болот. Анда кандай кылып мамилени кайрадан калыбына келтирсе болот? Балдар ата энесине таарынычы аябай чоң залакасын тийгизет, анткени алар өмүр байлайт да өзүнүнчү. Анткени мен билем, менин чоң атам өзүнүн баласын, менин папамды өзүнүн чоң энесине берип коюп, өзү башка жака көчүп кеткен да. Анан ошондон папам деле мындай отуруп алып, мамам менен өзүнүн мамасынын папасын ата эне дебей, эже деп ушундай сыяктуу бир туура эмес сөздөр менен сүйлөпчү, таарыныч менен. Таарынычы чыгып турчу да оозунанчы. Бул жашоосун мындай байлап аткандыгы билинет да. Аракты көбүрөөк ичип, ушундай сыяктуу нерселердин баары. Анан башка үй бүлөлөрдөн да карасам, эгер ата энеге болгон таарыныч болсо, ал мындай ага ата энесине көп тийбейт, бирок өзүнүн жашоосун кескенге да, келечегин такыр кескенгечи, өзүнө болгон ишенимди жоготот, келечекке дагы мындай балта чапкан сыяктуу да өзүнүн. Анткени ата эне өзү тандап алган эмес ал жашоону. Ал колунан келгенин эле берген да. Эгер колунда жок болсо, аны таарынбаш керек да. То есть 2 нанды алып келе алган болсо, ошого эле ыраазы болгончу. Анан сөзсүз мага эт керек же сникерс же мага телефон, айфон керек деп таарынган эң туура эмес нерсе. Анткени ата эне болушту эч ким мындай тандап алганга мүмкүн эмес да. Мисалы сен жок, мага бул папа жакпай калды, мен бул папаны тандап алам деген болбойт да. Ошондуктан аны только биз кабыл алабыз. Үй бүлөнүн уникалдуусу ошол да. Семью не выбирает дейт го. Бирок ошол эле учурда ошол кайсы жерден биз өсөбүз, именно үй бүлөдө өсөбүз да. Үй бүлөдүк мамиледе да. Мисалы мен курбумдан кетип калам, классташтарымдан кетип калам, коллегаларымдан жумуш алмаштырып кетишим керек. Бирок мен кайсы жерден кете албайм. Мен ушу үй бүлөдө никелик жарымда ушул адам менен мамиледе өсөм да. Бул эң именно бизди өстүрө турган, бизди тарбиялай турган жер бул ошол үй бүлөлүк мамиле. Экөөбүздүн ортобуздагы мамиле да. Анан кечирим жөнүндө дагы бир мындай суроо пайда болду. Учурда коомчулугубузда аялдарга карата зомбулук күч алган учурда, анан алардан интервью алып сурап тактай келгенде, мындай нерсе бир нече ирет болгон, кечиргем, арыз жазган эмесмин, керектүү органдарга кайрылган эмесмин, анан кийин акырында абал ушундай болду деген учурларда адам кантиш керек? Демек ал аял күйөөсүн же болбосо тескерисинче күйөөсү аялын бир нече ирет кечирген да. Мындай учурда кандай кеңеш берет элеңиздер? Эң биринчи, эгерде физикалык жактан ошо залака тийип атса, анда күтпөш керек, анда чыдап жашабаш керек да. Эгерде мисалы физикалык жактан үстөмдүк, зомбулук болуп атса, анда бул нерсени токтотуш керек. Бул ошол жана граница деген темадан башталат да. Анан мисалы ошо ичкилик ичип, сабап, бул жакта зордук, зомбулук именно сизге гана эмес, балдарыңарга дагы баягы угроза да, мындай коркунуч туудуруп атса, анда бул жерден жаап, жашырып, мындай чыдап кереги жок да. Ошол эң биринчи ошо физикалык жактан ошондой угроза, коркунучу болсо, анда обязательно кайрылыш керек. И үй бүлөлүк мисалы бизге кайсы учурда кайрылышат, именно ошо кризис учурунда да. Рустам экөөбүздүн аракетибиз ошол кризис учурунда эмес, алдын алуу, профилактика кылалы депчи. То есть анткени кризис учурунда биз ызы чуу, уруш талашта мындай башка кишини уга албайбыз да. Эмоционалдык жактан дагы анан бул кыйын нерсе. Анан ошон үчүн алдын алуу, то есть биздин мамилебиз баягы чачыбызды жууп мушташ жеткенде эмес, ага чейин мамилебизди жөнгө салыш керек да. Анан көз караш туура келишпестиктен конфликттер келип чыгып атат да, ошол конфликттерди эгерде биз чечкенди билбесек, бул ошол бая жарат дальше кете берет да. Анан ошон үчүн эң биринчи ошол бири-бирибиз менен мамиле түзгөндү үйрөнүшүбүз керек. Угуп, түшүнүп, анан эгерде ошол бири-бирибиздин ошо здоровый чегара деп, ошол дени сак чегара коюлбай, ошол бузулуп атса, именно мисалы физик денелик жактан ошо үстөмдүк болуп атса, зордук, зомбулук болуп атса, анда чыдашы кереги жок, айтыш керек. Бул неме деген бар. Кечирбестиктен биринчиси кечирип коюп, анан кайра таяк жеп калдым деген ал неметип атат да, бул запущенный состояние да, ужечи.
То есть бул биринчи ирет, экинчи ирет, үчүнчү ирет мен сүйүп атам да деп мындай өзүн актап атат да, анан ал зомбулук көрсөтүп аткан адамды да актап атат да. То есть мен бул жерден эч ким бири бирин актабаш керек. То есть эгер мен урса, ал урду да. То есть актабаш керек. Мага бир консультацияга бир жубайлар келген. Алар эң туура кылышкан да. То есть биринчи жолу кол урганда ал аял кечирип, экинчисинде мен үйдөн чыгып кетем деген экен. Экинчисинде үйдөн чыгып кетип, анан өзүнчө жашап атканда анан күйөөсү келип, "Жем жашайлы" дегенде, случайно биздин ролигибиз интернеттен чыгып калып, эгер үй бүлөлүк мамилеңерде оорчулук болсо бизге консультация келди деген угуп калып, анан бизге келиптир да. Анда бул семейный консультанттарга барабыз, анан элдешебиз, если элдешсек депчи. Анан экөөңөр чогуу жашап атасыңар десем, жок дейт. Уже 3 ай болду, чогуу жашабай элебиз дейт. Анан консультация учурунда алар эң туура кылды да. Биринчи консультацияга келип, анан алардын мамилесинен биз сразу эле көрдүк каталардычы. Анан каталардын баарын эле мындай оңдой аласыңар деп аракеттенели деп кадамдарды жазып уже түшүндүрдүк да. Анан аларга уже мындай платформа болду да, кандай туура жылыш керек. Эгер алар туура эмес дагы эле ошондой мамиледе уланта берсе, эмне болорун күйөөсү да түшүндү да. Каталардын үстүнөн иштөө болуш керек да. Эгер ал өзүнүн мындай агрессиясын сразу чыгарып берет экен да. То есть эмоция болгондо ал эмоциясын туура бөлүшө албайт экен. Өзүнүн оюндагысынчы, ал агрессиясын көргөзөт экен. Ал агрессияны көргөзгөндө ал мындай мен эркек болуп атам, мен намыскөймүн дегендей мамиледе болуп атат да. Бирок аны көчөдөгү балдарга кылса дагы аялына кыла албаш керек да андайчы. Эгер конфликт болгондо ал агрессия менен эмес, ал өзүнүн оюн талдаш керек. Өзүнүн ички ойлорун, жүрөгүндө эмне болуп жатат. Мен азыр өзүмдү мындай жаман сезип атам. Мен өзүмдү беспомощный сезип атам. Мен ошондуктан мен өзүмдү коргонушум керек, анан мен атака кылышым керек. Анан агрессия кылып атат да. Чечимдерин анан биринчи сезимди мен өзүмдү эме сезип атам дегенден, мисалы кемсинип атам дегенде ошону алып чыгып анан айтыш керек да. Агрессия кылбайчы. Аялына болсо андай сөздөрдү сүйлөбөш керек да, кемсинткенчи. То есть аялдан да кетип атат да бул жерде. Ал дагы өзүнүн сөзүн талдабастан сразу эле беттен алган суроолорду берет да. Ал дагы коргонуу эмес, агрессияга кирип кетип атат да. Ошондуктан булардын ар бир үй бүлөдө деле бар мындай. Эркек өзүнүн намысын коргойт, аял өзүнүн сөзүн коргоп атат да. Мен антип айткан жокмун, эметип атам депчи. Ошондуктан бул жердеги информация бул жака туура жетиш керек. Кандай ой максаты бар болсо ошол жеткириш керек да. Башка информацияны эмес да. Көбүнчөсү бизде үй бүлөлөр үйлөнүп жайланат да, анан ошо турмуштук орусча быт деп коет го, түйшүккө кирип кетет да. Анан ошол түйшүккө кирип кеткенде элементарно ошо бири менен баарлашуу жок болуп калат да. Баягы кандайсың, жакшысыңбы, эмне кылдың, тигини кылдыңбы, буну кылдыңбы, балдар кандай жакшы болду да. Мындай статистиканы алсак, үй бүлөлөр бир күндө 5 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин сүйлөштү, сүйлөшпөсө жок деген статистика бар да азырчы. Анан кандайсың жаным, жакшыбы, бир күнүң кандай өттү деп биз мисалы ошол өзүбүздүн мамилебиз начарлап, бирибизди түшүнбөй калган учурларда, мисалы Рустам бир поездкага барганда обязательно 2 кружка алып келчү да. То есть бул биздин экөөбүздүн чай ичкен убактыбыз депчи. Мисалы азыр баягы Инстаграмда карасаң, свиданияга чакырып, бир жака алып барып деген бар да. Колубуздан келгени да, эң жөнөкөй экөөбүз бир чыны, бир кружка чай куюп туруп ичсек, ошол ичкичекте убакыт именно ошол бири-бирибизди угуп, түшүнүп, баягы бир толкунга түшкөндөй да. Күйөөсү же аялы бул дагы өтө татаал оор темалардын бири. Ойноштук кылса же болбосо бирөө менен жашыруун жазышып атканын көрсө кантип кечириш керек, жана кечирим бул бирөө сенден кечирим сураган учурда гана болобу же болбосо сурабаган учурда дагы өзүң кечире билишиң керекпи? Эң биринчи өзүң кечире билишиң керек. Анткени баягы бизди таарынткан адам ошол өзүнүн таарынтканын билбей деле жашашы мүмкүн да. Анан бул именно биздин ичибиздеги көйгөй да. Анан
Ойноштук деген каяктан келип чыгат? Бирден бир причина ошол коммуникация жоголгондо, анан мындай түшүнүк бар, как эмоциональный банк. Ошол эмоциональный банк негизи аял эркектин ортосунда, жубайлардын ортосунда ошол эмоциональный банк биз бири бирибиздикин толукташыбыз керек да. Анан мен ошол эмоциональный банкка бир жакшы нерселерди кылсам, мен Рустамдыкын толтурам. Рустамдын жакшы мамилеси аркылуу, ошо жана сүйүүнүн 5 тили барго, ошол аркылуу меникин толтурат да. Кээде биз ошону эмоциональный банкты толтурбайбыз, но только алып турабыз да. Ал ошол критикабыз, жакпаган жактарды кылган же наоборот бирдеме сураса ошону кылбай койгон сыяктуу, ошол ал эмоциональный банктан баягы азыр акча жок калса кредит алып атпайбы? Бул алдын ала алып атат да. Ошондой эле мамилелерде деле ошол эмоциональный банк толук эмес, ал наоборот түбүнө түшүп жыртык башка алат да. Анан ошондо эмоциональный банк пустой болгондо башка бирөө жакшы нерсе кылып койсо, анын салымы болуп калат дагы. Кээде ошол эмне үчүн ойношко кетет? Ал именно ошол жетпеген сүйүүнү, жетпеген нерсени толуктагысы келет да. Анан азыр жана анекдот сыяктуу айтышат го. Үйгө жумуштан чыгайын десем, СМС келет дейт. Картошка, памперс, ун, порошок ала кел деп. Ошол эле учурда тиги ойноштан келип атат, пеньюар менен "Я тебя жду, дорогой любимый" деп. Кайсынысына барат депчи. Ошондой эле сыяктуу да. Мисалы азыр тренд болуп атпайбы? Жолдошу үйгө кирип келгенде кантип тосолот деп, жана музыка коюп бийлеп тосолуп атышат го, ырдапчы. Бул ошол да, үйдөгү атмосфераны биз өзүбүз түзө алабыз. Главнее всего погода в доме деген ыр бар го. Ошол биз өзүбүз ошол эмоциональный банкты толтуруп, өзүбүз ошол шарттарды түзө алабыз. Кээде ошол түзбөгөндүн артынан ошол ойноштук деген баягы башка жакты кароо деген ошондон келип чыгып атат да. Анан ошон үчүн экөөбүздүн мамилебизде биз кандай мамиле кылып атабыз, ошону карап, баамдап иштеш керек да. Ойноштуу терең эгер кармоо алган болсо, анда терең процесс бар да, кечиргенgeç. Ал 2-3 этаптан турат. Бир эле жолугушуудан ал чечилип калбайт да. Эгер чынында ойноштук менен кармоо алсаңар, анан мамилеңерди оңдой албай калсаңар, анда силерге консультация керек да. Жок дегенде 5-6 жолугушуу керек. Ар бир этапта биз терең барып, анан силерди алып чыкканга аракет кылабыз да, ошол тереңге түшкөн таарынычтанчы. Анткени жөн элекей эле макул ручка сындырып салган дегенде кечирим эмес да, ал жерде жүрөктүн кылын сындырып салган учур болуп атат да. Анан ошону кечирип коюш 5 эле секунд болбогондуктан, анан ошонун тамырына чейин жетиш керек да. Биринчи жака дагы, экинчи жака дагы да. То есть измена кылган адам дагы ал дагы ошол кечиримге иштеш керек да. Эмне себептен ал ойноштукка барды? Ал дагы өзүнүн анализ кылыш керек, эмне себеп болуп атат депчи. Жөн эле мен ал кыз жагып калган үчүн же ал жигит жагып калган үчүн барган жок да. Ал себептерин өзү таап чыгыш керек. Тапкандан кийин анан аны ошо жубайынан ошол жерин издеш керек, ошону коюш керек да. Приоритеттерди ошол түздөгөндү үйрөнүш керек да. Ал менин баалуулугум бул аял менен болгон мамилеби же башка үй бүлөбү депчи. Анан бул жерде дагы бир нерсе бар. Баягы үй бүлө турмуш куруп атканда бул түбөлүктүү болуш керек да. То есть мен бир күнү айнып кетип, анан башка бирөөнү карап баштайм эмес да. То есть качан сен башка вариант жок, это до конца деген өзүңө установка койсоң, ошондо ажырашууга жол болбойт, ойношууга жол болбойт. Бири-бирибиздин ортобузда доверие болот да. Мисалы, мен мурун көп эле окучумун, кантип тияка командировкага биякта жумалап жүрөт, кызганбайсыңарбы деген суроолор болгон да. Анан эгерде биздин ортобузда баягы бул менин түбөлүк жарым, анан экөөбүз түбөлүктү чогулобуз дегенде башка жакты даже карабайбыз да. Эгерде мен баягы ажырашам деген мээме киргизсем, уже варианттарды издеп баштайсың да. Институт доверия деген бар. Ал жерде ошол кызганыч эң ишенимдин жоктугу деген сөз.
довериянын жоктугу деген сөз. Эгер силерге аялыңыз кызганып атса же күйөөңүз кызганып атса, значит ал сизге толугу менен ишенбейт. Ал ишенимди бекемдеш керек. Бул ошо биздин чечимибиз да. Биз экөөбүз чогуу деп чечтикпиз, значит ушул чечимдин артынан ээрчий турган нерселер да. Ошол эмоциональный банк деп анан кийин эгерде чындап эле ошондон улам экинчи жары ойноштук кылып аткан болсо, анда бул нерсе баары бир күнөө кылып аткан тарапты актабайт экенин белгилей кетким келип атат. Бул баары бир күнөө жана биздин приоритетте биринчи орунда өзүбүздүн жубайыбыз, жарыбыз турушу керек депчи. Азыр уктурууну угуп отуруп, бүгүн кечиримди ушул процессти баштагым келет деген угармандарга биринчи алгачкы кандай кадамдарды жасаш керек деди элеңиздер? Кечирим негизи мага керек, башка адамга эмес. Биз көбүнчөсү ошол кечиргибиз келбейт, анткени биз ошол адамды мындай хотим наказать да, жазалагым келет депчи. Ошол учурда негизи биз өзүбүздү жазалап атабыз да. Анан ошон үчүн кечирим мага керек. Кечирим бул чечим. Анан кечиримдин негизи бул сүйүү. Аял менен күйөөнүн ортосунда ырайым болуш керек. Эгер ырайым болбосо, бул кечирбестик улана берет да, чогула берет. Ырайым деген сөз бул кечиргенден кийин кайра элдешүү да. То есть элдешүү керек да. Жөн эле кечирип койдум деп туруп анан кайра урушкан сайын кайра эле баягыда монун баарын кечирбедим беле деп кайра бетке чаппаш үчүн элдешүү керек да. Ошолордун баарын кайра элдешип чыгыш керек да. То есть ошол элдешүү болбогондугунан ал кайра списокто көтөрүп чыгып атат да. Ошондой ырайымга үйрөнүшүңүз керек да, кечирим алыш үчүн. Чоң рахмат сиздерге бүгүн убакыт бөлүп үй бүлөлөр үчүн баалуу кеңештериңиздерди айтып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин да убактыбыз аягына келип калды. Сиздерге терең ыраазычылык, жана дагы мен Кудайдын сөзүнөн бул нерсени окугум келип турат. Матай аттуу адам жазган жакшы кабарында мындай делген экен да. Ошондо Петр Исанын жанына келип, теңир мага каршы күнөө кылган бир тууганымды канча жолу кечиришим керек? 7 жолубу деп сурады. Иса ага мындай деп жооп берди. Сага айтып коеюн, 7 жолу эмес, 70-7 жолу деген экен да. Андыктан угармандар, баарыңыздарды ошол кечирбестиктин туткунунда калбай, жубайыңыздарды, балдарыңыздарды, жакыныңыздарды кечирип, эркин жашашыңыздарды каалайбыз. Ушуну менен биздин уктуруубуз аягына келип жетти. Ардактуу достор, кийинки аптада амандашканча бар болуңуздар.